Ордуна заманбап вакцина сактоочу кампа. Токтогул райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун жаңыдан пайдаланууга берилип жаткан кампасынын ачылыш аземине катышууга Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары жана Жалал Абад облусунун медицина тармагын тейлеген жетекчилер, ошондой эле кезинде жогоруда айтылган борбордо дарыгерлик кызматын аркалаган ардагерлер келишти. Бүткүл дүйнөлүк банктын чоңдоруна чыгып атып, 3-4 жолу жана ВКС деген эмени өткүзүп атып, 1 жылга узартып, ошо саламаттык сактоо министрлиги ошого биздин приоритет, биздин өлкөнүн койгон талабы деп атып, 1 жылга созуп, мына Кудайга шүгүр жетишип калдык. Бирок биз bundan дагы көп кампаны салганга өзүбүздүн пландар бар болчу. Анан жана мен айтып аткан документтер бүтпөй калып, көп жерде кампа салынбай калды. Ошон үчүн силерге чоң байрам, анткени силер жетишип калдыңар. Заманбап үлгүдөгү муздаткычтар менен жабдылган бул жайда жугуштуу оорулардын алдын алуучу жана жугуштуу ооруларга каршы эмделүүчү вакциналар сакталат. Бул Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин колдоосу астында COVID-19 илдетине каршы ыкчам чара көрүү долбоорунун алкагында бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан каржыланды. Проекттик сметалык курулуштун баасы 7.051.951 сомду түзөт. Ошо Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү тарабынан тендер ойнотулуп, Иктур Юг жоопкерчилиги чектелген коом утуп, ушул курулушту курду. 43 жылдан бери дарыгер болуп эмгектенген Назира Бахтиярова анын 28 жылын ушул борбордо врач-иммунолог болуп эмгектенгендигин айтат. Мурун биздин вакцина сактоочу бөлмөбүз талапка жооп бербейт болчу. Аябай кичинекей, аварийный состояниеде болчу да. Азыркы биздин складты өзүңүздөр көрүп тургандай бардык талапка жооп берет. Биз бул жерде вакциналардын ушу эмдөө жолу менен алдын алуучу ооруларга каршы бардык түрлөрүн сактайбыз. Эртеменден келгенде эле бизде мына плюсовой холодильниктерде вакциналардын сакталышына көңүл бурабыз. Биринчиден эле булардын температурный режимине көңүл бурабыз. Ар бир вакциналар холодильниктерде плюс 2 градустан 8 градуска чейинки жылуулукта сакталыш керек. Бул күнү Жалал Абад облустук ооруларды алдын алуу жана санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери облус калкынын ден соолугуна кам көрүү максатында Токтогул районунан сырткары башка район шаарларда да ушундай жугуштуу ооруларга каршы вакциналарды сактоочу жайлар пайдаланууга бериле тургандыгын билдирди. Облус аймагында 4 районго ушундай типтүү кампалар курулуп бүттү. Булар Токтогул районунда, Алабука районунда, Аксы районунда жана Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө булардын имараттары курулуп бүтүп, тапшыруу колдонууга берилүү этабында турушат. Азыркы күндө бул имараттардын документ иштери калып, каалоолоо астында турат. Бүгүнкү күндө ал имараттар толук кандуу иштеп кетүүгө даяр десек болот. Учурда калкынын саны 106 миңге жеткен Токтогул районунда жугуштуу оорулардын алдын алууда райондук санэпид борбордо 8 жогорку билимдүү дарыгер жана атайын медициналык окуу жайын аяктаган 12 медайым эмгектенет. Маматкадыр Маматалиев, Тагайбек Акматов, Токтогул району.